кошулам. Анда Себеби дегенде мындайда, ушундай иликтөөлөрдө сөзсүз түрдө жана аффилированный адамдар болот. Азыркы кездерде туугандарына жастырып койгон. Биз мисалы азыр ошого карата дагы мыйзамдарды кабыл алып атабыз. Эгер чоңдорду, депутаттарды, министр же болсо чоң чыныгмиктердин ошол жакын адамдары ошондой эмелерге катышканда. Мен суроо берип үлгүрүп калайынчы. Мисалы бул ушул журналисттер менен күрөшкөндүн ордуна парламентте туруп, ошолдой азыркы журналисттер иликтеген чоң коррупциялык иштер менен күрөшпөйсүңөрбү дегендер көп да. Мындай да. Коррупциялык иштер менен мынакей негизинен укук коргогондар иштеп атат. Мына мен өзүм коррупцияга каршы комитетинин мүчөсүмүн. Биз бир топ материалдардын баарын алып чыгып туруп керек болсо миллиондогон. Туура айтасыздар. Азыр бизде көп ушундай фактылар бар. Миллиондогон акчаны жеп мына кеткен эмелер боюнчачы. Мына ошолордо биз коргогондарды берип атабыз. Андан тышкарыдагы анан биз мына мыйзамдарды кабыл алып, бул негизинен элдин суранычы. Түшүнүктүү. Кыскача айтсаңыз биз сюжетке орун берели аны. Мен жана айтылган мыйзамды карап көрдүм да, атайын выписка кылып, орусчасын алдым да, анткени мага орусча пресс-релизи келген да. Бу жерде мынтип турат. Заведомо ложный донос деген сөздү заведомо ложное сообщение деп чыгарып атышат да. Бирок изилдеп келсең, толкованиясына кайта отсылканы эски нормативке коюп атат да. Донос деген түшүнүктү алмаштырып коюп, анан бирок муну изилдегенде заведомо ложное сообщение деген түшүнүк юридический термин эмес. Юридикалык термин мыйзамда жок андай термин. Аны биз доказать эте албайбыз. А бирок донос деген түшүнүк илгеркиден бар. А бирок толкованияга келгенде айтат, сообщениянын ссылкасын кайта доноско тиркеп коюп атат депутаттар. Бу деген фальсификация болот. Чисто фальсификация. Ушул боюнча биз журналист, белгилүү журналист Бакыт Орунбековдун да пикирин сурадык. Азыр ошону көрөлү, анан талкуусундатабыз. Бакиев заманында андан бетер журналисттер куугунтукка алынып, уртокмокко алынып, сабалып, өлүп, даже мына Павликтин мисалы ошол десек болот. Бир топ журналисттер ошондой куугунтуктун азабынан чет өлкөлөргө качууга аргасыз болгон да. Мына ошонун өзү жана Кыргызстан журналисттер үчүн коркунучтуу өлкө деген рейтингге түшүп калган ошол. 2013-жылдан бул абал кичине жакшыра баштаганы билинген. Ал эми бул мыйзамдын кабыл алынышы менен биздин өлкөнүн жалпы рейтингине өзгөчө бир көлөкө түшөт деп ойлойм. Ошондуктан азыр да кеч эмес биздин мамлекет башчыбыз бул маселени терең талдап, кайра чакыртып алыш керек, кайра иштеп чыгыш керек. Журналисттерге эме келтириш керек. Менин жеке пикиримде, мисалы үчүн кылмыш жоопкерчилиги тартып түрмөгө камабай эле bir административдик чара колдонсо жакшы болор эле да. Ошондо дагы аларды тартипке чакырса болмок. 20 жылдан бери бул боюнча чоң тажрыйбасы бар. Мен тетиги Фиаконе менен соттоштум, мага сотко тиги Дамира Ниязалиева берген. Бүгүнкү күндө тиги ким Бубил менен соттошуп атам. Тажрыйбасы күчтүү эле. Мен 2 жылдан бери чыга албаган материалдарым бар. Ошол материал чыкпай калып, мен запкы тарткан моменттерим бар. Мисалы, 2 жылдан бери материалдын аягы жок. Баягы Бубил гуинде иштеп, өлүктөрдү сатканды эмнегедир мен жазбайт экенмин. Гитлердин жасаганы мен жазалат экенмин. Тиги Сталиндикин жазалат экенмин, а бул өлүктү сатканды мен жаза албайт экенмин да. Эми Турат мырза, сизге мындай менимче ынандуу бир канча фактыларга Туратбек мырза деле кошулат. Бирок ошол эле убакта мына сөз эркиндигин кыргыз журналисттери өтө эле кыянаттык менен пайдаланат. Бир аз аша чабып атат дегенге макулсузбу? Албетте мен макул болом. Текшербей туруп эле мисалы өрдөк учуруп койгондор көп болот атпайбы? Макул болом, бирок бул ал өзүнүн жеке адистигинин тажрыйбасын жетпегендиги жана дасыкпагандыгы. Эгерде жанагындай сотко кабылып, 2 жыл, 3 жыл соттолуп, административный взысканияны алганда, анда мага окшоп эле дыкат иштеп калат. Ар бир документти текшерип калат. Макетти жасаганда колду койдуртам мен мисалы. Менде келген киши колун коет, соткага тартып алабыз. Баарын далилдейм. Анткени эртең мен сотко барганда менден сурайт да бу депутат киши. Айтат да, кимден алдыңыз, кайдан алдыңыз? Мен айтам, мына келген. Сизге каршы арызды бул киши жазган, бул источник. Бирок эгерде псевдоним менен келсе, мен только Верховный соттун чечими менен берем. Анткени бул кишилер эртең тигини жок кылып коюшу мүмкүн да. Мен аны дагы билишим керек да. Рахмат. Эми Турат мырза, ошондо азыркы мисалы сиз айтып аткан жалган маалымат жазган журналисттер, жанагы ушак менен эле азыр чынын айтканда эми көпчүлүк кесиптештерибиз, айрымдары дейли, айрым ушул гезит иштегендер отуруп алып эле тиги Ташиевди, Текебаевди же Атамбаевди жамандап, же Мырзахматовду жамандап эле анан өздөрүн баатыр сезип отургандар толтура да. Мисалы чек арага барып
бир макала жасап же Айыл апанын тирилигин жазгандан ордуна ушул саясатты жазган өзүн батыр сезгендер болуптура. Бирок эми ошонун ичинде калп маалымат жазгандар. Эгерде мыйзам күчүнө кирсе эмне болот? Ошонун баары түрмөгө турабы? Жок, мен ойлойм, бул жерде административде чара көрүлөт, сот аркылуу штраф менен акча жагынан. Ошондой эле эгер адам баласын сен түптүү жерден туруп сени кылмышкер кылып, мисалычы киши өлтүргүч же болбосо зордуктаган жана башка деген ушундай каралаган эмелердин баарын эмете турган болсо, ал сөзсүз түрдө ошондой адамдар, ошондой журналисттер дәлели жок ошону чыгара турган болсо, жоопко тартыш керек. Бизде козголгон иште дагы күбөлөр же болбосо башкалар баардыгын кол коюп берет баягы сурак протоколундачы. Ложный донос дегенде. Ошол экөө барабар эле да. Эч кандай айырмасы жок. Азырда мен каршымын. Карап көргүлө. Мен атайын карадым. Юридический словарьды. Мына донос деген түшүнүк бар. Уголовно процессуальный кодексте, уголовный кодексте бар. Клевета деген бар. А сообщение деген юридический термин жок та, уголовный кодексте жок та. Анан биз алып аны кантип териштиребиз? Анда биз сообщение келди, бирок аны биз донос катары чечип коебуз деген болбойт да. Бул фальсификация болушпу. Эгерде юридический природада бул термин бар болсо, сообщение, преступление катары, кылмыш катары, анда мен макул болот элем. Анан бул жерде депутаттар бир түшүнүк менен экинчини алдап салып атпайбы бизди? А биз кантип сообщениени донос менен трактовать этебиз? Кыска жооп берсеңиз, анан биз сюжетке өтөлү. Болбосо азыр ушул орусиялык талдоочу Аркадий Дубнов менен жана эле маектешкен эле. Ошо Дубновдун пикирин дагы угуп алалы, анан талкуубузду кайра. Эта инициатива депутатов Жогорка Кенеша очень Жогорку кеңештин депутаттарынын бул демилгеси өтө таң каларлык жана ал сөз эркиндигин аныктаган негизги жоболорго каршы келет. Менимче, эгер жогорку соттун конституциялык палатасы бул мыйзамды караса, аны антиконституциялык деп тааныбай кое албайт. Кыргызстандын азыркы мыйзамдарында менин көз карашымда журналисттерди билип туруп жалган маалымат тараткан үчүн жазалай турган жетиштүү чаралар бар. Бул үчүн дагы кошумча мыйзам долбоорун иштеп чыгуунун кажети жок. Жөн гана туура эмес маалымат үчүн же кадыр баркына шек келтирүүсү үчүн журналистти сотко берсе болот. Ошол эле учурда Кыргызстандагы журналистиканын өнүгүшүн карап туруп, журналисттердин көпчүлүгү өзүн жоопкерсиз алып жүрүшөрүнө көз жумуп кое албайм. Республикада уялбастан ушакты жазуу жакшы нерсе катары эсептелген учурлар бар. Балким ушуга байланыштуу депутаттар жогорудагыдай чечимге келгендир. Бирок бул кандай болгон күндө да илдетке каршы күрөштүн жакшы ыкмасы эмес. Турат мырза, Дубновдун пикирин да уктуңуз, Турат мырзанын да пикирин тутуңуз. Ушул жарым сааттык талкуудан кийин оюңуз өзгөрдүбү? Балким кайра добуш берүүдө бир оюңуз өзгөрөттүр. Жок, мен мындай нерседе кыскача бизде 1 минут убакыт калды. Бул жерде негизинен административдик эме менен деле кылса болот, жана чараларды көрүп туруп эле аларга кылса болот. Эми азыр президентке кетип калды. Эгер президент кайра карап кетсе, экинчи мисалы варианты да бар болчу. Президент варианты да бар болчу. Себеби дегенде, мынакей бир күндө эле 4-5 газета бир саясатчыны же болбосо бир жаранды жамандап жазгандан кийин ошо 4-5 эме менен соттош жүрө береби. Ошончо ал айлап жүрөт, жылдап жүрөт керек болсо. Президент Атамбаев кол койбу? Эгерде Атамбаев өзүнүн аброюн ойлосо, колдобойт. Анткени ООНдун мыйзамы боюнча биз баягы ООНдун мүчөсүбүз да, ал жерде жазылат. Демократия некомпетентна в вопросах свободы слова. Эч кандай чектөө кое албайт. Бир да президент. Рахмат, Турат мырза. ООНдун мүчөлөрү. Конокто Жогорку кеңештин депутаты Туратбек Мадылбеков жана Деньги власть гезитинин баш редактору, журналист Турат Акимов болду. Биз Азаттык чекит KG сайтынан амандашабыз. Жакшы туруңуздар.